Саламатсыздарбы айымдар жана мырзалар. Бүгүн сиздер менен ушундай сонун болгон салаттын жасалышы менен бөлүшөм. Бул оливьеге эле окшош, бирок бир аз гана курамы бөлөкчө болот. Анда эмесе баштайлы. Эң биринчи эле ушул продуктлар керек болот. Бизге колбаса. Бул жолу мен Салихтин колбасасын алдым. Сиздер башка колбасаларды алсаңыздар да болот. Андан кийин эле жумуртка, мен 8 жумуртка алдым. Азыр булар чийки, 3 бадыраң, 4 сабиз, кызыл сабиз. Андан кийин ушундай майонез, горох жана пекинский капуста алдым. Эң биринчи эле биз жумуртканы жана кызыл сабизди бышырып алышыбыз керек. Ал үчүн баарын бир кастрюлга салып, суудан куюп, бышканча карап турабыз. Жумуртка сабизге караганда эртерээк бышат. Ошондуктан өзүнчө эртерээк алып коебуз. Андан кийин гана сабизди вилка менен көрүп бышкан, андан кийин алабыз. Бышкандан кийин ушинтип тазалап алып алабыз. Андан кийин туурап баштайбыз. Алгач эле жумуртканы алабыз, аны экиге бөлүп, ортосундагы сарысын өзүнчө алып коебуз. Андан кийин салат кооздогондо колдонсоңуздар болот. Анан дал ушундай соломкадай кылып, жумуртканы баарын туура алабыз. Андан кийин эле кызыл сабизди алып, дал ушул видеодо көрсөтүлгөндөй бөлүктөргө бөлүп, андан кийин ушундай кылып туура алабыз. Бадыраңды дагы экиге бөлүп, экиге бөлгөндөн кийин дал ушундай кылып видеодо көрсөтүлгөндөй кылып эле турап кое беребиз. Андан кийин дал ушундай болуп, бизде ушундай жыйынтык чыгат. Андан кийин колбасаны дагы ушул кудун бадыраңдай кылып эле экиге бөлүп алабыз да оз атасынан ушундай кылып кесип туурап алабыз. Баарысын туурап алгандан кийин биз ушундай атайын идишке салабыз дагы. Туурап алган нерселерибиздин баарын кошуп, үстүнө горохту кошобуз дагы, майонезди, тузду баарын кошуп туруп, аралаштырып, татымына жараша карап, туздан дагы кошуп койсоңуздар болот. Андан кийин биз тарелкаларга салып, конокторго бере берсек болот. Мынакей биздин салаттарыбыз тарелкага салынгандан кийин ушундай болуп көрүнөт. Биздин ашкан жумурткабыздан ашкан сарысын үстүнө сөйлөп койсоңуздар дагы болот. Бул конокторго бергенде дагы уялбайсыздар. Бул аябай сонун, дамдуу салат болуп чыгат. Ал эми биздин каналга катталып, подписка таштоону унутпаңыздар жана лайк коюуну, жасап көрүп комментарий жазганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.